Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөнгү сабакта биз силер менен блузка бычып тиккенди үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабакта аялдардын көйнөгүнү тигип бычабыз жана тигебиз. Анда эмесе баштайлы. Аялдар көйнөк тигерден алдын кездеме тандашат, кандай түстө болот, кандай фасондо болот. Бүгүн биз трапеция деген фасондо көйнөктү бычып тиккенди үйрөнөбүз. Анда эмесе бычыш үчүн бизге лекала керек. Лекала бул эмне? Бул көйнөктүн бөлүктөрү. Биринчиден биздин көйнөгүбүздүн полочкасы, бул алдыңкы бөлүгү. Ошондой эле бизде арткы бөлүгү бар, бул спинка. Ал эми жеңини кыска жең кылабыз сүрөттөгүндөй, жеңине баланы болот астында. Майда деталдары бар. Бул аптачкасы, арткы бөлүгүнүн аптачкасы, алдыңкы бөлүгүнүн аптачкасы. Бул жерде бүгүлгөн жерине коюп бычабыз. Анда эмесе бычканды баштайлы. Биринчиден биз спинканы кездеменин бүктөлгөн жерине мол жагы менен коюп алабыз. Булавкалар менен кездемеге лекалаларды кадап алабыз. Шашпай, акырындап, ар бир бурчунан бышыктатып кадап коюш керек, жылбастык үчүн. Бул көйнөктүн модели эң оңой, эң баштап аткан тигүүчүлөр деле бул көйнөктү тиге алат. Себеби бул көйнөктүн фасону анча деле кыйын, оор эмес. Себеби бул көйнөк трапеция, эч кандай ашыкча тигиштери жок, фасону жеңил, трапеция. Ошого бизде только желке тигебиз, жандарын тигебиз. Ошондуктан бизде спинка менен полочка эле эки деталы эң негизги деталь болуп эсептелинет. Ошондой эле бычканда унутпайбыз. Тигишке дагы биз калтырышыбыз керек 1-1 сантиметрден. Астына бүккөнгө биз 2 сантиметр, көйнөккө 3-4 сантиметр, жакет болобу, пальто болобу, үстүңкү кийимге припусктарын көбүрөөк калтырабыз. Көйнөк, блузкаларга 1-1,5 сантиметрден калтырышыбыз зарыл. Ал эми лекалаларды кездемеге жайгаштырганда сөзсүз эмнеге көңүл буруу керек? Бул нить основы деп коет, направление нить основы. Бул сөзсүз параллельный болуп, кромкага кетиш керек. Муну сактабасак, биздин көйнөгүбүз даяр кезинде бир тарапка карап тартып калышы мүмкүн. Ошол үчүн ар бир деталда биз нить основаны белгилеп алабыз. Мел менен кездемеге түшүрүп алабыз лекаланы сызыктар боюнча, же самын менен. Мел менен кайсы учурда колдонобуз? Эгерде кездемеден дактар кетиши кыйын болсо, анда биз мел колдонобуз. Азыр мен самын колдономун. Себеби самын менен сызгандар тез өчпөйт. Кездемени сөзсүз бетме-бет коюп алабыз. Изнанка жагынан только бычабыз. Тигишке 1 сантиметрден калтырышыбыз керек көйнөктүн чекесинен.
Ал эми астынан 2 сантиметр калтырабыз. Бул бүккөнгө. Бул көйнөктүн моделинде бизде көкүрөктө выточка бар. Выточканы кеспейбиз. Выточкага келгенде момтуп калтырып кетебиз. Анан выточканы тигип жапканыбызда биздин көкүрөктүн формасы жакшына болуп белгиленип калат. Мына биз полочканы түшүрүп алдык. Ушундай эле жасап, спинканы дагы кездемеге түшүрүп алабыз. Спинкасында дагы астынан бүккөнгө 2 сантиметр калтырабыз. Калган жагында 1 сантиметрден. Жеңдин дагы бүктөгөн астына бүктөлө турган жерине 2 сантиметрден калтырабыз. Спинкасы менен полочка кандай бычылса, жеңге деле ошончо припуск калтырынат тигишке. Бул көйнөк жөнөкөйлүү болгону менен бүткөндөн кийин брошка, вышивкалар менен кооздоп алса болот. Жаз келип, кыздар көйнөктөрдү кийип, сулуу, назик болуп жүрүшөт. Ошондуктан ар бир кыз өзүнө өз каалагандай, эч кайталанбаган моделде көйнөк кийгиси келет го. Бул көйнөк жаштарга деле, орто жашта деле аялдарга туура келип, фасону деле жага берет. Жеңинде рассечкалары бар, аларды дагы унутпайбыз. Полочканын аптачкасын кичине ылдый түшүрүп жылдырып алабыз. Припустар менен батышпай калып атышат кездеменин үстүндө. Андан соң улантабыз. Аптачкалары бул жакасынын обработкасына керек. Ал эми жеңнин астыңкы валаны жеңди кооздотуп, бир өзгөчө көрсөтөт. Баланын чекесине деле 2 сантиметр
припуск калтырабыз. Жеңге калтырбайбыз, балан менен жеңди кошобуз. Ошон үчүн баланын астыны бүккөндө бизге 2 сантиметр калтырышка туура келет. Лекалаларды кездемеге түшүрүп алдык. Эми бычканды баштайлы. Выточка жерини кеспейбиз, калтырып өтөбүз. Выточканын бурчуну булавка менен белгилеп алып, эки чекесин дагы белгилеп алабыз. Арт жагга которгонго сызгыч менен түшүрүп алабыз. Бул оңой жолу. Ошондой эле жип менен тигип алып, деле которсо болот выточканы. Ал эми батыраак тигип бүтүрөбүз десеңер, ушинтип булавка менен эле выточканы которуп алсаңар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабакта биз трапеция фасондагы көйнөктү бычканды үйрөндүк. Ал эми эмки сабакта ошол көйнөктү тиккенди үйрөнөбүз. Суроолоруңар болсо, төмөнкү номерге кайрылсаңар болот. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.